Кыргыз эли эгемендүүлүктү жеңип алып, эгемендүү өлкөдө жашап атканыбызга 30 жылдын жүзү болду. Бирок ушул 30 жылдан бери маданиятка болгон көз караш, жетекчилердин көз карашы солгун тартып, жылдан жылга маданиятка болгон көз караш дагы, коомчулуктун көз карашы дагы улам солгундап келди. Адамзатты эки эле нерсе эл кылат, эки эле нерсе журт кылат. Анын бирөө материалдык байлык, экинчиси руханий байлык. Ушул руханий байлык менен материалдык байлык тең өнүкпөсө, эч качан эч кандай мамлекет өнүкпөйт. Ошондуктан биз бир эмес эки байлыгыбыздан аксап турган мезгилибизде жаңы конституциянын жаралышы бул бүгүн кыргыз элине аба менен суудай керек болуп турганы далилденди. Мына бир эле мисалды айталы. Маданият жөнүндө, руханий ушу баалуулуктарыбызды сактоо, өнүктүрүү жөнүндө эч кандай берене буга чейин каралган эмес. Буга чейин кабыл алынган конституцияда ар кандай өлкө башчылары өздөрүнө ыңгайлаштырып жасап алган конституцияларда бул беренелердин баары калып кеткен. Ошонун натыйжасында биздин Кыргызстанда өзүбүздүн кыргыздын идеологиясы солгундап, биздин жашообузга, менталитетибизге, үрп адат, каада салтыбызга тескери болгон агымдардын кирип келишине биз жол ачып бердик. Мына ушундай учурда бүгүнкү күндө биздин конституциябыздын жаңыланышы чындап эле көңүлдү кубантып турган мезгили. Айрыкча бизди маданият кызматкерлерине дагы аябай ушундай жүрөгүбүзгө үмүт жанып, көңүлүбүз калып турган жашоодон кайра биз көңүлүбүз уланып, маданиятыбыз өнүгөт экен, өсөт экен. Кудай бурса биз баякыдай кыргыздын менталитетине кайтып келет экенбиз деп кубанып турган мезгилибиз. Мисалга алсак, ушул жаңы конституцияда жаңы 3-чү бөлүм киргизилип, бул бөлүмдө 21-чи беренеде маданият жөнүндө эң сонун айтылган, көрсөтүлгөн, келечекте боло турган иштерди, келечекте болгон иш-чараларга жол көрсөткөн эң жакшы айтымдар айтылыптыр. Мисал үчүн, мамлекет Кыргызстанда жашаган элдердин маданиятын, үрп адатын, каада салтынын өнүгүшүн камкордук кылат деп. Бул эң туура айтылган, өз учурунда айтылган айтым болуп саналат. Себеби биз көп улуттуу мамлекетте жашайбыз. Бизге 90-го жакын улуттар, этностор жашайт. Демек биз ар дайым бирибизди сыйлап, бирибизди урматтап, ар бирибиз өзүбүздүн маданиятыбызды өнүктүрүп, ошол эле учурда адеп ахлагыбызды түздөп, биз келечекте мыкты коомду курганга, мыкты өлкөнү курганга даяр болушубуз керек. Экинчиси, мамлекет элдин ыйык традициясына айланган улууларды урматтоо, кичүүлөрдү узаттоону бекемдейт. Мына ушул баалуулуктардан биз кол жууп бараткансыбыз. Бүгүнкү күндө жамаат болуп айтышып аткан, уулу менен кыз айтышып аткан, атасы менен баласы айтышып аткан, бир туугандар соттошуп аткан, ушундай бир жаман адабы ахлак биздин өлкөбүздө бүгүн кара тумандай болуп басып тургандыгын моюнга алышыбыз керек. Демек бул берене менен биз келечектеги элибиздин, биздин Кыргызстанда жашаган улуттардын, этностордун ортосундагы достукту бекемдеп, бирибизге болгон ызаат, урматты бекемдеп, андан ары жакшы жашоону курганга дагы бир мүмкүнчүлүк ачылып отурат десек болот. Үчүнчүсү, мамлекет Кыргызстан элдеринин тарыхый, руханий, материалдык эмес мурастарын коргойт дейт. Бул мурастар болмоюнча эч качан эл болуп калыптанбайт. Эч качан улуу журт болуп, байыртадан келе жаткан кыргыздын кыргыз экенине, же болбосо башка этностордун этнос экенине мына ушу биздин тарыхый, руханий, материалдык жана материалдык эмес мурастарыбыз, байлыктарыбыз аныктайт. Ошондуктан бул беренеге дагы мен толук инанып, толук кошулуп, бүгүнкү күндө маданият кызматкерлеринин көңүлүн чордоонунда турган беренелердин бири. Төртүнчүсү, мамлекет этникалык жана конфессионалдык аралык мамилелердин өнүгүүсүн камсыздайт. Бул деген сөз биздин өлкөдө жашаган бардык улуттар биримдикте, теңдикте, адилеттүүлүктө, бирин-бири урматтаган сыйда Кудай буйруса, мындан ары мамлекетибиздин өнүгүшүнө түздөн-түз салымын кошот деген улуу сөз да. Демек, биз үчүн бул өтө кубанычтуу көрүнүштөрдүн бири. Биз айрыкча кыргыз элинин, кыргыз улутунун сакталышына жана Кыргызстанда жашаган этностордун, улуттардын мындан ары дагы өнүгүп өсүшүнө түздөн-түз жол ачып берген ушул биздин баш мыйзамдагы беренелерге биз
ынануу менен, ыраазычылык менен бүгүнкү күндө кабыл алып отурабыз. Демек, бул нерселер бизге аба менен суудай керек. Качан гана ушул биздин баалуулуктар, руханий баалуулуктарыбыз, ата-бабаларыбыздан бүгүнкү күнгө чейин келип жеткен баалуулуктарыбыз мындан ары өнүгүп өсүп отуруу менен гана биз кыргыз мамлекетинин мамлекет экенин бүткүл дүйнө жүзүнө тааныттыра алабыз. Ошондуктан мен маданият кызматкери катары мен колдоймун. Барыңыздарды чакырып кетемин колдогонго.